башкалардан, урматтуулар, мындай экен. Мен эч кимиңерди, пожалуйста, келгиле, мен үчүн саякатка барып койгула, мен үчүн ушул жерден чоң акчаларды тапкыла деп суранбайм. Себеби аны тапсаңыздар мен менен бөлүшпөйсүздөр. Путевканы аткарган болсоңуздар мени жөнөтүп койбойсуңар. Максимум чачкей рахмат деп коюшуңар мүмкүн. Туурабы? Это максимум. Дебесиңер, дебей эле коесуңар. Бирок мен силерге айтарым, мен китептен, асмандан, жерден алып айтып аткан нерсем жок. Бул менин өзүмүн башыман өткөргөн 2017 жылдан берки гана историям. Ошондо бүгүнкү күндө ровно канча болду? 8 жылга кетип барат экен, Ушул сферага келгениме, бирок Greenleaf компаниясына келгениме 1,5 жыл болду. Силер ойлогула, 5 жылдан бери, 10 жылдан бери иштеп келет. 1,5 жыл. Сентябрда 2 жыл болот. Мен катталганыма. Не үчүн мен сетевик болуп калгам? Потому что мен 13 жыл башка жумушта иштеп түшүндүм. Баягы эле менин жашоом өзгөргөн жок. Кайра эле койка место, кайра эле айлыктан айлыкка жетишпеген жашоо. Мен ошондо ойлоно баштадым. Надо что-то делать. Бир нерсе кылыш керек. Кимде бар ой? Бир базарга чыгыш керек, бир точка ачыш керек, магазин ачыш керек, Ну, в общем, бизнесмен заниматься этиш керек. Барбы? Бизнес кылыш керек эле дегендер барбы? Эми карагыла, бизнес кылыш үчүн, биз билген бизнести кылыш үчүн, традиционный бизнести кылыш үчүн не керек? Акча керек. Акчаны биз не кылып атабыз? Топтой алып атабызбы? Бүгүнкү күндөгү алган айлыгыбыз айлыктан айлыкка жетпей атса, биз качан бизнес ачканга акча таап, анан ачабыз. Не кылабыз биз анан? Сразу жертванын образына киребиз дагы, бүт баарын күнөөлөй баштайбыз. Эрибизден баштайбыз. Ушу сен нормальный эрде эр болгонуңда, мен дагы азыр бир салондун эгеси болуп отурат элем дейсиңер, Кайын журт виноват, бул виноват, бул виноват. Короче, айлананын баары виноваттары бир эле силер белый пушистыйсыңар. Потому что алар силерге жасап бербей койду. Ушул эң жаман качество экен. Когда сен жертванын кийимин кийип алган. Биз ар бирибиз жоопкерчиликти моюнга ала билишибиз керек экен, урматтуулар. Сенин бай жашашың, колуңда бар жашашың, жок жашашың, бул бир гана сенден зависит экен. Менин жолдошум стройкада эле иштеген жигит. Менин жолдошум депутат эмес. Биз Мирбек экөөбүздүн кийимибизди чогултканда бир чемодан чыкпайт болчу. Экөөбүз ошо дөңгөрөгү сынып калган чемоданды сүдүрүп алып, гылдыр деп кечке квартира издеп, квартирадан квартирага көчүп, матрастарды көтөрүп алып, койка место алып эле жашап жүрүп, биз 3 балалуу болгонбуз. Азыр эмне деп атабыз? Ошол маалда дагы мен 3 баламды төрөп атам, ушундай болуп атат, менин үйүм жок эле деген ой болуптур да. Азыр биз үй алып алып анан балалуу болом дейбиз, Неге дейсиңерби? Ниет түз экен да. Менде ниет түз экен. Эч жаман ой болуптур. Жашоомон алып апмын, шүгүрчүлүк кыла берипмин. Ошол күнүмө да шүгүрчүлүк кыла берипмин. Ошондой кыйналып аткан жокчулугума да шүгүрчүлүк кыла берген экенмин. Кудайым айтат экен, казынам чексиз, менден сура. Бирок сенден аракет болсо, анан менден берекет болот дейт экен. Бирок биздин көпчүлүгүбүз только сурап эле жатат экенбиз да. Только сурайт экенбиз, эч кандай действие жасабайт экенбиз. Түшүндүңүздөрбү? Именно мен дагы жашоомду өзгөртүш үчүн бизнес жасайын десем, акчам жок болгондугу үчүн мага бул жердин эң биринчи жаккан жери акчаң жок деле, же болбосо минимальный акча менен сен чоң кирешеге чыга турган бизнес кылсаң болот деп атат. Бүгүнкү Кытайга барып келген сахнада турган адамдар канча сом менен катталдыңыздар? 28.900. Же силерге башкача пакет барбы? Жок. 28.900га катталгандарга разы эле болдуңарбы кече Кытайга барганда? Же эмне болду? Банкрот болдуңарбы? Элестетиң, 28.900 десем, кимдир бирөө депрессияга түшүп калат да. 28.900 деген боюнча. Кайсыл жерде бесплатный бизнес бар? Кайсыл жерде бесплатный нерсе бар? Элестетиң, 28.900 менен сиздерди корпорация Greenleaf айтып атат. Заводун куруп койдум.
производствоны, продукцияны чыгартып койдум. 5000ден ашык ассортименти бар. Сенин регионуңа, сенин шаарыңа чейин доставканы төлөп жеткирип койдум. Сен болгону мага мүчө болуш үчүн 28900 акча менен катталсаң, бирок ошол эле суммага ылайык мен сага эмне берем дейт? Подарка. Это значит банкрот? Все, сен просто Литвалга кирдиң, ашаңга кирдиң, үйүңө керек майда чүйдөн алгандай эле нерсе болуп калат да, силер эч ким кармап турган жок. Сени Вася, Петя, Женя дайыма башка иштин кучагын жайып тосуп алат, бара бересиң. Наемный жумушка. Хорошо? Вы просто попробуйте. Болбой калсачы дегендер барбы? Болбой калсачы дегендер. Калганыңызда барыңызда болобу, точно? Точно? Болбой калсачы дегендер бар. Толтура. Болбой калса асман үзүлүп жерге түшпөйт. Опять так же сиз миллион влашып кеткен жоксуз, урматтуулар. А эгерде болуп калсачы? Болуп калсачы, сиз навсегда свободный адамсыз. Бүгүнкү күндө Кудайыма чексиз шүгүр. Өзүмдүн алып аткан мен акчаларым менен, өзүмдүн жетишип аткан нерселерим менен эч качан мактанбайм. Менин мактанган нерсем ушул 1,5 жыл мурун менин кабыл алган чечимимин аркасынан кечээ Кытайга барганда алсуу 1200 деп айтты. Бул кыргыз общий структура боюнча барды, бирок анын ичинен 400дөн ашыгы менин командам болду. Представляете? 1200 общий кыргыз структурасынан барса, гупта структура. Бир структура менен таркагандардан 400дөн ашык адам барды. То есть ошол жерге барган структуралардын ичинен эң көп количество партнер алып барган мен болдум. Ол профессор болду. Не үчүн мен бүгүн семинар башталардын астында ыйладым? Потому что роликтен мен ушунчалык дагы бир сыра өзүм кайра эле ошо Кытайда кече келгениме карабастан, кайра ошо Кытайда күндө мага келип алып, "Чачке, Алла разы болсун, ушул жерге чакырып койгон экенсиң. Мен мына 60 жашымда биринчи жолу за граница көрүп атам." Барбы 60 жашында биринчи жолу кече баргандар? Ким барды? Биринчи жолу за граница баргандар. Турсун. Мына биринчи жолу баргандар, эжекелер, жап-жаш кыздар, эркек чоң-чоң аталар, агалар, жеңелер, которые миграцияда 20 жыл, 15 жыл жүрдүк бир жерде мээнетибизди кылып, бирок биздин мээнетибизди ушул гринлифчелик эч ким баалаган жок да. Мына ошолордун арасында жүздөгөн, миңдеген сүйүнүчкө толгон көздөрдү көргөндө мен чындыгында өзүмө өзүм сыймыктандым, рахмат айттым. Молодец, Чачкей дедим. Молодец. Эркек экенсиң дедим. Ошондо сен коркуп баштабай койсоң, да? Может, бирөө жарым баштайттыр эле. Конечно, бирөө бар да окшогон. Но анчалык количество барбашы мүмкүн эле. Түшүнөсүңөрбү? Ошол мен өзүмдүн чечимиме разы болдум. Ошол жерге баргандарга мен акча төлөп алып барбадым, Вилиан сүй төлөдү. Бирок мен аларга просто болгону туура багыт көрсөтө алдым да. Мына бүгүн эртең менен турсам, опять так же жоопкерчилик боюнча айтайын. Өзүбүздүн жашообуздун жоопкерчилигин өзүбүз мойнубузга албасак, урматтуулар, бирөөгө шылтап кое турган болсок, эч кандай результат болбойт экен. Эртең менен турсам, температура болуп калыпмын. Ангина мешип да. Бирок мен бүгүнкү күнгө келемен деп не кылып койгом? Сөз берип койгом, жоопкерчилик алып койгом. Мен запросто айтсам болмок, менде ушунча лидер турат. Өткөрбөй коебу эле. Чачкей бүгүн келбейт экен деп өткөрбөй койбойт. Өткөрө беришмек. Бирок мен прям биринчи бара албайт окшойм деп ойлодум да, кайрадан ойлондум. Жанагы үмүт менен жанып турган көздөр менин көзүм астына келди. Ушул адамдар бүгүн ушул жерден мен информация алам, бүгүн мен чечим чыгарам деп атайын бир нерсени үмүт кылып келип аткан болсо, мен как я имею право, мен ангинам оорутат деп жатып алганга, да хоть эки жагыман бирөө кармап турса дагы, мага микрофонду берип койсун, мен өзүм сүйлөй турган сөзүмдү сүйлөйм. Себеби бүгүнкү менин выступлениям кимдир бирөөңүздүн мээңиздерге тарс деген сигнал берип калышы мүмкүн. Бир мама в декрете, который жаңы төрөп отурган кыз жасап койду. Потому что 400 адамды депутатты алып чыга албайт за границага. Ошон үчүн алтындарым, не только өзүңөргө пайдаңа тийишин каалабай, айланаңардагы бир туугандарыңар
силер менен катташып жүргөн жакын тууган досторуңар дагы силердей жакшы жаркын жашоого чыгышын кааласаңар, капа болбой мындай до конца ошол адамга неме кылбай сдавать этпей айта беришибиз керек экен. Кече эле мына Кытайга бизнес семьядан почти 12 адам бардык окшойт. Өзүм деле айланып калды башым мына ошолордун бири жана Авам менен жеңем чыкты. Бир тууган Канкей Абдрахманова эжем алтын жезден экөө барышты. Биз Мирбек экөөбүз бардык. Келиндерим барды, инилерим барды. То есть бизнес семьядан где-то бир 12 адам бардык. 12 адам, элестеткиле. Эгерде традиционный бизнестеги миллион таап аткан бизнесмен болсом мен, 12 адамга ар бирине $3000 төлөп алып барып келет белем. Айткиле. Силер да кылбайсыңар аны. Туурабы? Кыла албайбыз, себеби чыгарыш кыйын. Алыш оңой. А бирок ошол 12 адамга мен жаныман төлөбөдүм. William Sui төлөдү. Түшүнөсүздарбы? И еще вдобавок мен өзүм чындыгында күткөн жокмун. Для меня чыкпай эле ишти кылып, результатты кыла берсең, бул компания сенин мээнетиңди ушунчалык баалай турган жер экен. Элестетиңиздер, мага чалып айтып атат кетерге бир жума калганда. Жылда ар бир странанын выдающийся жакшы результат көрсөткөн лидерлери William Sui үйүнө чакырып лично коноктойт. Лично. Мен күткөн да эмесмин, потому что мен Россияда киммин? Российский лидерлердин астында бир мигрантмын, бир чуркамын, мындайча айтканда, туурабы? Мен аларга тең келгенге дагы, шоношконго дагы мындайча айтканда такатым жок. Өзүм тынччыл ишим кыла берем. Бирок корпорация Greenleaf Кытайдан отуруп ушундай решение чыгарыптыр. Москвада иштеп аткан Чачкей деген ушунча товарооборот бериптир. Приглашение отправьте лично гости болуп келгенге деп элестетиңиздер. Ошондо Россия Федерациясынан кыргыз кыз Россиянын атынан гостиге барды. Мен неудобно болдум, потому что Россиянын атынан бир узкоглазая бир отурса. Бирок бардым, менин таң калтырган жерим William Sui бул Кытай канчалык чоң, ошол Кытай мамлекетиндеги мультимиллиардерлердин катарында турган адам. Кытайга баргандар көрдүңүздөр, даже шиптерде сүрөттөр илинип туруптур, жөнөкөй адам билеби? Илбейт. Мына ошондой влиятельный, ошондой миллиардер адам жөнөкөй кылып бизди личный яхтасында айлантырып, үйүнө алып барып, сыйлап, айтып атат: "Я знаю, что вы любите баранину", дейт. Себеби Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан бардык да, Я знаю, что вы любите баранину. И баранина да коюптур, говядина да коюптур. Ар бир лидерге бирден официант тейлеп турду. Бардыгы бирдей рост экен, модельдер экен да. Анан айтып да, почему у них одинаковый рост десек, я специально выбрал, дейт. Чтобы силерге приятно было, дейт. Элестет. Блюдаларын айтып да, соңуна келип десек, мен ар бир блюданы өзүм дейт татып көрүп, силер үчүн тандадым, дейт. Мен таң калган жерим да ниетке жараша экен баары. Именно мен, Дилбар Усманова, Роза Абдуллаевна и мен William Sui'дун пешенесинде отурдук да. Элестеткиле. Ушунчалык бай адам болсо дагы жөнөкөйлүгүнө мен таң калып, ошон үчүн да Кудайым берет экен дедим да. Алма канча мөмө алган сайын кандай болот? Ийилет, Адам баласы дагы канчалык даражасы көтөрүлгөн сайын, акчасы көтөрүлгөн сайын жөнөкөй болуп, ийилип, баарына ыраазычылык айтып, рахмат деп турса, Кудайым дагы берет экен. А 4 та котур алма түйгөн кандай турат тарак? Шундай чакчайып турат, Именно 40 000, 50 000 алып аткан биздин жердештер коронаны чечпейбиз бакыстабак, Жок. Сетевой бу деп, Да, сетевой. Зато я достаточно приличные деньги зарабатываю. Зато мен саат 6-да туруп ишке барбайм. Зато мен жылына 5 жолу саякатка барам. Бекер. Зато мен деген миллиардерлердин үйүндө конокто боло алдым. Еще майлы ошо сыйына эле рахматтуу атканбыз биз. Онун үйүн көргөндө эле мээбиз кетип калган. 1600 квадрат метр экен үйү. Бул деди бир үйлө 38 үйү бар экен, ошондой ошонун бирөөсү экен.
Эми эсептеп бергиле да. Эми анын байлыгын эсептеп эле коелу, мына ушундай экен. Мен башым айланып кетти. Мага жаккан жери жана тамактарын жеп жыргап, ошону мен бир столдо отурганыбызга сүйүнүп отурсам, анан чоң букеттен гүл берип, анан эким да коробка берди да. Плиточный шоколад окшойт деп. Greenleaf жакында шоколад чыгарат экен да, биринчи лидерлер осы дейсиң деп, бизге плиточный шоколад берип атат экен да деп, сүйүнүп алып эле, анан коюп койдум. Столдун үстүндө турду, канча жолу эшикке чыгып келдим да. Кийин анан секи кандай шоколад экен деп атсам, ар биринде 10.000 юаньдан 20.000 юань акча экен. Бул деген 260.000 рубль. Ар бир барган лидерге 2 конверттен ошондой акча берип жөнөттү. 260.000 жакшы эле подарокпу? Да? Честно, я была удивлена. Да? Аны на акчаны бергенде эмес, внимание да болду сөздүн бардыгы. Элестеттиңиздер да? И андан сырткары ошол күнү кечинде келип анан Кундузжан туулган күнүн тосотпайбызбы? Мен прям уктай албай калдым да, мен түшүнбөдүм. Неге? Бул за что дедим. Мен нени кыйраттым, что дедим да? Үйүнө алып барып, личный яхтада алып жүрүп, анан бизди мынтип сыйлап, колдорубузга акчаларды, гүлдөрдү берип, неге бизди ушундай кылып атат? Вроде бы бул товарооборотко биз айлыгыбызды алып бүтсөк, саякатка бекер келип атсак, а мен нени кыйраттым десем, это еще не все экен. Эртеси күнү анан силер отдельно чыгасыңар деди. Мен максат коюш керек экен, урматтуулар. Максат коюңуздар. Алдыда отургандар жагып атабы силерге, аркадагылар? Кимге жагып атат? Алдыда ятта отуруңар, берип атабы? Максат койгула, өзүңөргө кычырыңар келсин. Шашпа, мен да ошо алдыда отурам деш керек экен. Мен биринчи жолу ошол Арифлейм компаниясында айтканмын. Биринчи алдыга лидерлер дегенде, шашпай тур. Мен ошо лидерлердин катарында отурам дегем да. Ошодон башталды, кичинекей ушундай залдагы алыстылардан баштап, мына канча жыл болду, мен постоянно биринчи местода өзүнүн структурамдын ичинде эле жүрчү элем да. Бирок кече 3,5 миң адамдын астында индивидуально ар бирибизди чакырып, ар бирибизди бирден кожаный диванга отургузуп,